Тоғызынчы сентябрь Комуз күнүнө Чолпон Ата шаарында Кыргыз Республикасы Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин колдоосу менен Кыргызстанда биринчи жолу ЮНЕСКОнун алдындагы салттуу музыкалык искусство боюнча эл аралык кеңеш түрк тилдүү элдердин музыкасы боюнча изилдөө тобунун 8-чи симпозиуму өз ишин аяктап жаткан учуру. Ооба, эгемен тарыхыбызда көрүнүктүү окуялардын бири, урунчуктуу окуялардын бири болуп жатат. Биринчи жолу түрк дүйнөсүндөгү салттуу музыкалар тууралуу салттуу, нарктуу сөз болгон турат. Бул абдан жакшы көрүнүш. Бүгүн болсо биздин комуз өнөрүбүзгө, комуз дүйнөбүзгө болгон басым болот. Бир топ аалымдардын, Казакстандан, Түркиядан келген аалымдардын ушул жагдай тууралуу докладдарын да угабыз. Негизги эле максат түрк дүйнөсүнүн маданиятын, түрк дүйнөсүнүн музыкалык, анын ичинде салттуу музыкалык мүнөзүн өстүрүү, өнүктүрүү жана аны жаштарга жеткирүү максатында илимий эмгектер аркылуу, ар кандай дарстар аркылуу кеңири жайылтуу маселеси болуп атат. Бүгүнкү симпозиумдун ишинде ошол жакында эле президент Садыр Нуркожоевич Жапаров 20 майда кыргыз наркы тууралуу жарлыкка кол койду. Андан 2 айдан кийин кыргыз наркынын мамлекеттик программасы тууралуу жарлыкка кол коюп, ошонун алкагында ушул иш-чаранын өтүп жатышы абдан жакшы көрүнүш. Симпозиум Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академик Алтымышбаев атындагы философия, укук жана социалдык саясий изилдөөлөр институту, Кыргыз салттуу музыкасы фонду, ошондой эле эл аралык Евразиялык университети тарабынан колдоого алынган. 8-чи симпозиумда өзгөрүп жаткан дүйнөдөгү салт жана изилдөөнүн жаңы багыттары, азыркы түрк эпикалык салттары, аткаруучу жана заманбап угуучу, ооз-эки жазуу, санариптик, салттуу музыканы алып жүрүүчүлөрдү тарбиялоо устаз шакирт өнөрканасы жана башка иштери туурасында кеңири талкуу болду. Эл аралык түрк тилдүү калктардын ICTM тобу өз ишин баштап отурат. Бул 8-чи симпозиум. 8-чи симпозиум мына өзүңүздөр билгендей, ошо түрк тилдүү калктардын музыкалык искусствосу, өзгөчө салттуу музыкалык искусствосунун анын теориялык маселелери жана ошондой эле сакталышы жана бүгүнкү күндөгү ошол жайылтуу ыкмалары жана бүгүнкү күндө аны алып жүрүүчү музыканттардын феномени. Болбосо ушул бүгүнкү күндөгү салттуу музыкалык искусствону сактоо, жайылтуу жана өркүндөтүү маселелери карала турган симпозиум. Мени кубантатыны Кыргызстанда биринчи рет өтүп атыр. Биринчи рет, бирок менин оюм Кыргызстан будан да кийин, будан да үлкөн симпозиумду өткөзө алат. Неге десеңиз, менин азыркы билгеним бир апталык дәстүрлүү музыкасынын апталары болот. Онун жарлыгы бар президенттин. Бул президенттин башчылардын ону колдоганы өтө керемет. Үлкөн импульс берет осы алаңда. Сосын анау комуз күнү, мынандай конференция, яғни биздин şimdiki дәстүрлүү музыкамыз будан да бийикте болот, будан да үлкөн деңгейде болот деген сезиммен келип отурмун. ЮНЕСКонун алдында салттуу музыкалык искусство боюнча изилдөө тобунун 8-чи симпозиуму илимпоздордун, музыканттардын жана аткаруучулук, окутуучулук ишмердүүлүк менен алектенген искусство ишмерлеринин ортосунда кеңири талкууга мүмкүнчүлүк берди. Кыргыз дүйнөлүк маданиятка бир 2-3 чоң кеңишти берди да. Биринчиси манас эпосы, экинчиси баягы көчмөн жашоосун дүйнөлүк аренага алып чыккан Айтматовду. Анан эми атадан келген ооз-эки чыгармачылыктын баардыгын биригип келсек, бүгүн салттуу музыка деп атабыз. Ошол салттуу музыканы өнүктүрүү максатында биз бул убакка чейин бир канча иш-чараларды өткөрүп келдик элек. Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстанда салттуу музыка күнү атайын жарлык менен, Жогорку Кеңештин атайын чечими менен бизде өткөрүлүп жүрөт. Анан бир канча жылдан бери мынакей 9-сентябрь комуз күнүн белгилеп атабыз. Ошолорду дагы бекемдөө максатында, салттуу музыканы дагы тереңирээк казып, аларды изилдөөчүлөрдү чоңойтуп, кыргыздар эле изилдебесин, бүтүндөй
биздин салттуу музыкабызды түрк дүйнөсү изилдесин, дүйнө жүзү изилдесин деп мына бүгүн окумуштууларды чакырып биринчи симпозиумду өткөрүп атабыз. 8-ci simpoziumга Италия, Венгрия, Финляндия, Австрия, Япония, Нидерландия, Америка, Канада, Улуу Британия, Сербия, Түркия, Казакстан өңдүү бир топ өлкөлөрдөн илимпоздор, салттуу музыка искусствосун алып жүрүүчүлөр катышып, кыргыздын ооз-эки салттагы профессионалдык музыка искусствосун таануучу жаатында уюштурулган концерттик программага күбө болушту.